Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Турмуш басылмасына белгилүү болгондой, Каракол шаарында коронавирус жуктурган жарандардын баары айыкты. Буга чейин Ысык Көл облустук ооруканасында 1993-жылы туулган кош бойлуу келин дарыланып жаткан. Ал сакайып үй карантинге чыгарылды. Келин 26 жумалык кош бойлуу болчу. Турмуш басылмасы Каракол шаарында бир үй бүлөнүн 6 мүчөсүнөн коронавирус аныкталганын жазган. Бүгүнкү күндө алардын баары айыкты. Тактап айтканда, үй бүлө мүчөлөрүнө коронавирус 1990-жылы туулган үй ээсинен жуккан. Үй ээси 24 мартта Каракол шаарына Индиядан даваттан келген. 30 мартта үй бүлө обсервацияга алынган болчу. Интернетте сөгүнгөн сөздөр үчүн кармалган Даниэль Ажиев 26 майга чейин камакка алынган. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту чыгарган. Маалыматка ылайык, Ажиев жаза кодексинин 313-беренеси расалык, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козутуу боюнча шектүү катары Бишкектеги номер 1-тергөө абагына камакка алынган. Даниэль Ажиев Инстаграмдагы баракчасына видео жарыялап, колунда жокторго жардам көрсөтүп жатканын сындагандарга нааразы болуп сөгүнгөн. СИЗОдо орозо кармап, намаз окуп жатканы айтылууда. Айтор акылына келип, элдин баркпаасын түшүнүп чыкса деген ниеттебиз. Жогорку кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына жана апрель окуясынын 10 жылдыгына карата абактагы 3797 адамга мунапыс берүүнү демилгеледи. Анын мыйзам долбоору бүгүн парламенттин жыйынында 2 жана 3 окууда каралып, 110 депутаттын макулдугу менен жактырылды. Каршы добуш берилген жок. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын орун басары Айваз Кадыров учурда Кыргызстанда 7939 адам абакта отурганын билдирди. Анын айтымында, мыйзам күчүнө киргенден кийин 3797 соттолуучуга мунапыс берилет. Мунапыстын 2 түрү болот. Биринчиси абактан бошотуу, экинчиси жаза мөөнөтүн кыскартуу. Ар бир соттолуучунун ишин атайын комиссия карап чечим чыгарат. Бул майда кылмыштарды экономикалык жана жеке мүлккө зыян келтиргендерге тиешелүү. Мурда мунапыс менен абактан чыгып, бирок кайра соттолгон жарандарга берилбейт. Ошондой эле экономикалык кылмыш жасаган үчүн негизги жазасын түрмөдө өткөрүп, жатак абагына чыккандан кийин качып кеткендер кайрылып келсе жазадан бошотуу каралган. Бирок жабырлануучуларды зыянга учураткан чыгымдарын төлөп бериши керек, дейди Кадыров. Ошондой эле ал бүгүнкү күндө абакта отурган адамдын бир күндүк чыгымы 80-90 сомду түзөөрүн айтты. Депутаттар мындай мунапыс жарыялоо өлкө экономикасына дагы пайда алып келерин белгилешти. Буга чейин ушул сыяктуу эле мыйзам долбоору Наталья Никитенко менен Исхак Масалиев демилгелеп чыккан. Бирок ал долбоорлор биринчи окууга киргизиле элек. Биримдик саясий партиясы гуманитардык жардамды саясий үгүт катары колдонуп жатат. Бул тууралуу Каракол шаарынын тургуну Алена Хоменко өзүнүн Facebook баракчасында билдирди. Анын айтымында, азык-түлүк топтомунан тышкары май, макарон, чай жана башкалардан турган Каракол шаарынын тургундары үчүн гуманитардык жардамга партия үгүт баракчаларын, гезит кошуп тараткан. Бул мына силерге макарон, эми силер бизге добуш берүүгө милдеттүүсүңөр деген сериядан. Элге жардам берүү бул эң жакшы. Бул жардамды көрсөтүп жаткандардын баарына рахмат. Бирок бул жардамды саясий үгүт катары колдонуу жакшы эмес, деди Алена Хоменко. Ошондой эле ал Каракол аймактык шайлоо комиссиясынын ишине көңүл бурат. Алар иштебей жатса керек. Бирде партиянын баннерлери шаар боюнча илинип турса, эми бул көрүнүш деп жазган. Белгилей кетсек, буга чейин Биримдик саясий партиясы гуманитардык жардамды Ош шаарында таркатып жаткандыгы жөнүндө атуулдук активист Гүлгакы Мамасалиева жазып чыккан. Кыргызстандын мыйзамдарында шайлоочулардын добушун сатып алгандыгы үчүн кылмыш жазасы каралган. Шайлоочулардын добушун сатып алуу, шайлоочулардын тандоо чечимине таасир берүү багытында материалдык колдоо көрсөтүп же убада кылуу. Депутат Дастан Бекешев башкы прокуратурага кайрылып, чекисттер чын эле фейк маалыматтарды жарыялаган жарандар менен дарыгерлерди кечирим суроого мажбурлаганбы текшерип, чын болсо УКМКнын кызматкерлеринин аракеттерине юридикалык баа берүүнү сураган. Бул тууралуу эл өкүлү социалдык тармактагы жеке баракчасында жазган. Башкы көзөмөл органы парламент мүчөсүнө текшерүү жүргүзүлүп, жыйынтыкта мажбурлоо фактылары аныкталбаганын айтып жооп беришкен. Тасмалардын авторлору өз каалоолору менен эл алдында кечирим сурашкан. Мыйзам тарабынан мындайга тыюу салынган эмес деп жооп беришкен. Башкы прокуратурадан Бекешев. Эске салсак, буга чейин кыргызстандыктардын арасында УКМК менен ИИМ күн сайын коронавируска же дарыгерлердин жеке коргонуу каражаттары менен камсыздалышына байланышкан тастыкталбаган маалыматты таратышканы айтылган жарандардын кечирим сурап жатышкан видеолорун жарыялашканы наразычылыктарды жараткан. Кыргызстанда тоок эти азайгандыгына байланыштуу Россия жана Белоруссия менен аны импорттоо боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиясынын өндүрүш жана агро өндүрүш комплекси боюнча министри Артак Камалян билдирди. Бүгүн ЭАЭПтин азык-түлүк коопсуздугу темасында Москва, Ереван, Кишинев шаарларынын ортосунда видео көпүрө болуп өттү. Камаляндын айтымында, Евразия экономикалык комиссиясы өлкөлөр ортосунда кайсы бир товардын тартыштыгы жана көптүгүн таразалап туруп, тараптарды бири-бири менен байланыштырып жатат. Азыр кыргызстандык кесиптештер тоок эти боюнча
көйгөйлөр жарала баштаганын айтышты. Биз Россия менен Белоруссиядагы товардын бул түрү көп болуп жаткан өндүрүүчүлөр менен сүйлөшүп бердик. Эми өздөрү келишим түзүп алышат, деди министр. Белгилей кетсек, Кыргызстан куш этин негизинен АКШ, Латвия, Грузия өңдүү өлкөлөрдөн алып келет. Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков бул жылы умрага барбаганын кесиптеши Төрөбай Зулпукаровдон айтырып жиберди. Жээнбеков өзү бүгүн парламенттин жалпы жыйынына келген эмес. Ал эми Зулпукаров азыр эле кесиптеши менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүн билдирди. Мен 2020-жылдын январь-апрель айында кичи ажылыкка бардыңыз беле деп сурадым. Ал быйыл бир да жолу барбаганын айтты. Келген жүргүнчүлөрдү текшербей өткөрүү боюнча дагы талап кылбаганын билдирди. Эгер ошондой болсо, укук коргоо органдары далилдеп беришин сурады. Жөн жерден эле айыптай берген болбойт да. Оор кырдаалда динди ортого коюу туура эмес, деди Зулпукаров. Ал эми спикер Дастан Жумабеков текшертпей өткөрүү боюнча айтылганды текшерүү үчүн парламент укук коргоо органдарына протоколдук тапшырма берерин айтты. Белгилей кетсек, бүгүнкү жыйында Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина өлкөдөгү коронавирустун жайылышына 12 мартта Сауд Аравиядан чартердик каттам менен келген адамдар себеп болгонун билдирди. Ошол каттамда Жогорку кеңештин депутаттары, анын ичинде Асылбек Жээнбеков да бар экенин айткан. Ага саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов жооп берип, андай маалыматы жок экенине токтолгон. Мындан сырткары Карамушкина ал каттамда келгендерди текшербей өткөрүүнү Жээнбеков талап кылганы туурасында маалыматы бар экенин да билдирген. Андан соң депутаттар чуручу түшүп, Карамушкинаны мындай билдирүү менен кең жана улут аралык кастыкты козутпоого чакырышкан. Коронавирус дүйнө боюнча жайылып жатканын айткан эл өкүлдөрү вирус Кытайдын Ухань шаарынан чыкканын белгилешти. Ал эми Алтынбек Сулайманов өзү дагы декабрь айында умрага барып келгенин айтып, суроолор болсо мага да ачык бергиле деп чыкты. Төрөбай Зулпукаров коронавирус боюнча кырдаалды саясатка жана динге аралаштырбоону жана жалган маалымат таратпоону өтүндү. Өмүрбек Бакиров кесиптешин аймактар аралык кастыкты козутканы үчүн жоопкерчиликке тартуу керектигин эскертти. Өз кезегинде Мухаммедкалый Абылгазиев март айында Сауд Аравия эпидемиологиялык кырдаал оор өлкөлөрдүн катарында болбогонун билдирип, келгендер обсервацияга жаткырылбаганын кошумчалады. 2017-жылы президенттик шайлоодо утулуп, кээги ичинде калган Өмүрбек Бабанов карантиндеги кыйын шартта жөн жатпай, тилектештери менен саясий консультацияларды өткөрүп, келечекке карай анализ жасап жатканы каңкууланды. Учурда экономикалык социалдык көйгөйлөр чегине жетип баратат. Мындай шартта элдин наразычылыгы жаралат эмеспи? Кыракы Бабанов ыңгайды пайдаланууга кызыгып, бирок азырынча коомчулук быша элек экенине көзү жеттиби? Бүгүнкү кыйынчылыктар дагы өөрчүп, курч кризис күзгө барары белгилүү. Ага чейин республикачылар эл менен тыгыз иштөөнү улантаары, шайлоонун астында күтүүсүз долбоорлорду көтөрүп чыгышары болжонууда. Сыягы Бабанов да күздө радикалдуу оппозицияга аттанабы? Ага чейин бийликтин рейтинги түшө берсе, мына ушул нерсе негизги ачкыч болуп береби? Биздин баамыбызда Ак үйдөгүлөр Өмүрбек Токтогуловичтен өлө коркуп атышканы, бирок сыр бербей отурушканы эмнени билдирет? Арба Кейже. Суу чарба агенттиги Азия өнүктүрүү банкынан $10 миллион грант алуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун ратификациядан өткөрүү үчүн парламенттин кароосуна алып келди. Агенттиктин директору Көкүмбек Таштаналиевдин айтымында, каражат Ош, Каракол шаарларында, Нарын облусу жана Базар Коргон районунда суу менен камсыздоо жана канализация тутумдарын курууга жана оңдоого жумшалат. Анын арасында Ош шаарында жаңы суу кампасын куруу каралган. Буга чейин калаада күн жааган сайын таза суу берүү үзгүлтүккө учурап жатканы маалым. Депутат Бактыбек Турусбеков мыйзам долбоорунун негиздемесинде жасалчу консультациялык кызматына эле $1 миллион бөлүнөрү жазылганын айтып таң калды. Бул алымчу гранттын 10% экенин белгилеп өттү. Буга Таштаналиев жооп берип, ал каражат алдыда жасала турган иштердин баарынын долбоордук сметасын иштеп чыгууга жумшаларын айтты. Бул тендер менен өтүп, ага кыргызстандык компаниялар гана катышат. Натыйжада парламентарийлер грант алууну колдоп беришти. Экс-президент Роза Отунбаева жана ал негиздеген Роза Отунбаеванын демилгеси Эл аралык коомдук фонду Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү акын Зайырбек Ажыматовдун дүйнөдөн мезгилсиз өткөндүгүнө байланыштуу үй бүлөсүнө, жакындарына, калемдештерине жана акынды сүйүп окуган күйөрмандарына терең кайгыруу менен көңүл айтты. Анда Зайырбек Ажыматов элибиздин сүймөнчүк акын эле, анын ырларын миңдеген окурмандар күтүп, издеп, жан дилден сүйүп окушат. Ал фонддун маданий демилгелерине да катышып, тыгыз кызматташып, ырларын окуп берип, эл менен көптөгөн жолугушуулардын көркүн ачкан. Зайырбектин тоо жаңырткан канаттуу ырлары, жылдыздуу элеси элибиздин эсинде түбөлүккө калат. Биз сени унутпайбыз. Жүрөгүбүздөсүң, жаткан жериң жайлуу, топурагың торко болсун деп айтылат.
30-апрелдеги Жогорку кеңештин жыйынында депутат Акылбек Жапаров пандемиянын шартында экономиканы жандандыруу артыкчылыктуу багыт экенин белгилеп, тышкы жана ички карыздарды төлөөнүн мөөнөтүн башка убакка жылдыруу зарылдыгына токтолуу менен өкмөттүн бул жааттагы позициясына кызыкты. Эл өкүлү эл аралык валюта корунан алынган $120 миллион 110 миллионун өкмөт кайра ички жана тышкы карыздарга төлөп салганынан нааразылык билдирди. Бул акчаны экономикага жумшасак болот эле да. Эмнеге карыздарды реструктуризация кылбайсыңар? Эмне кылып жатасыңар? Мага так жооп бергилечи деп сурады эл өкүлү Акылбек Жапаров. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев келишимге кол коюлгандан кийин нормалдуу мамлекет аны аткарышы керек деп жооп берди. Бирок эки мамлекеттин башчылары сүйлөшкөндөн кийин келечекте төлөбөй туруу маселеси каралып жатат деди ал. Сиздин сурооңуздун төркүнүн түшүндүм. Төлөй турган акчаны башка мөөнөткө жылдыруу тууралуу айтып жатасыз да. Эки мамлекеттин жетекчилери $70 миллион боюнча сүйлөштү. Биз 3 жылдан кийин $200 миллион 1 жылда төлөйбүз деди өкмөт башчы. Россиянын премьер-министри Михаил Мишустин коронавирус жуктуруп алганын РИА Новости жазды. Маалыматка ылайык, Мишустин вируска кабылгандыгы жөнүндө президент Владимир Путин менен жолукканда билдирип, обочолонууга кетип жатканын айткан. Урматтуу Владимир Владимирович, менин коронавирусту аныктоочу текшерүүдөн өткөнүм оң натыйжа бергендиги жаңы эле белгилүү болду. Ушуга байланыштуу жана Роспотребнадзордун талаптарына ылайык мен өзүмдү обочолоп, дарыгерлердин көрсөтмөлөрүн аткарууга тийишмин. Бул менин кесиптештеримди коргоо үчүн жасалышы керек деген Мишустин Путинге. Башка өлкөлөрдө эле Кытайдагы коронавирус инфекциясынан жабыр тартты. Андан калса АКШ коштогон батыш өлкөлөрү алардын жоосу Кытай эмес, вирус экендигин түшүнүүсү керек деди. Кытайдын тышкы иштер министри Ген Шуан ЖМКларга берген маегинде жоопкерчилик тууралуу айта турган болсок, биз бул вирус бүтүндөй адамзат үчүн элдешкис душман экендигин айтып келе жатабыз. Чын-чынына келгенде Кытай вирус менен союздаш эмес, жабырлануучу экендигине дүйнө эли күбө. АКШнын айрым бир аткаминерлери бизди жоо тутканча вирус менен күрөшүүсү, вирус эң биринчи душман экендигин аңдап түшүнүүсү керек эле деп кошумчалады. Ген Шуан брифингде Трамптын буга чейинки айткандарына түшүндүрмө берип жатып, эске салсак, АКШ Кытайды илдетти атайын чыгарууда жана бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмун Кытайга маалыматтарды жашырууда жардам бергендикти айыптап келген.